койго айтарчумун, ар бир койду мактап ырдап чыкчумун. Өзүмдө тим эле кыялымда ал мен айтчам, кээде өзүмдү кыялап алын жеңип кетем өзүмдөчү. Кыргызстан дегенде кандай элестетчү элең? Жалпы мектептеги балдар көзүбүзгө жаш алып ыйлаганбыз. Биздин Кыргызстаныбыз бар турбайбы? Кирдиң Кыргызстангачы. Эмне сезимдериң? Бизде деген окуу деген бул өтө маанилүү нерсе да. Ар бир эртең мындетти алтыда туруп алып, ушинтип окуш керек да. 11-де келсем балдар уктап атыптыр. Мындай айткан кезде Кыргызстанга келген кезде айла келген сыяктуу болдум да. Кандай кыз таптың? Короче, үйлөндүрбөй турган болушту да менчи. Кытайдын өкмөтүн айткан кездечи. Уялатам. Акын үчүн бул сөздү таппай калган өлүм менен барабар сыяктуу сезилет. Вай деп комуз ыргытып качып кетип калдым. Тарбияда эмне аксап атат деп ойлойсуң? Шаарга барып келген кезде райондорго барганда билгите бала келип жатамчы, окуп алам депчи. Көрсө ошондой тарбия менен өстүрүптүр да. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сиздерге майдай жаккан маек даярдайм деп ойлойм. Анткени мейманымды аябай сүйүп, ушундай эңсеп жүрүп чакырдым. Бул төкмакын, жаш төкмакындардын арасынан алдыга озуп, жакында эле Майра Керим кызынын жаркын элесине арналган айтышта биринчиликти алган Мамбет Окто, Мамбет Орозо. Рахмат. Жаксыңарбы? Жакшыбыз, Кытайга шүгүр баары жакшы. Кытайдан келген кыргыз деп уктум сизди. Кытайлык кыргыз деген бир аз өөн учурабайбы ясага? Бизге мурда өөн учурачу, анткени Эмнеге кытайлык? Эмнеге Кытай деп мен чын айткан кезде биз Кытайды ушул жака келгенде көбүрөөк экенин байкадык да. Бизге аябай жаман болчу чын айткан кезде кытайлык кыргыз десе эмнеге деп, анткени биз ал жерде жалаң кыргызча окуп, мектебибиз кыргызча болду, тилибиз кыргызча болду, салтыбыз, наркыбыз бүт баардыгыбыз кыргызча өстүк. Анткени биздин жашаган аймагыбыз, мекенибиз болсо Кытайдын Кыргызстан менен чектешкен эң акыркы чек арасындагы бир айылбыз, Акчи деген район, оданыбыз. Кадимки Жусуп Мамай атабыз өткөн, Алп Манасчыбыз өткөн. Ошол айылда төрөлүп өстүк. Бардыгыбыз кыргызча. Наркыбыз да, салтыбыз дагы бүт бардыгы кыргызча болду. Анан бул жака келип кытайлык кыргыз дегенде бир аз башында тырчып жүрдүк. Эмнеге мындай Кытай деп. Анан бара-бара көнүп кеттик. Акындар болду, эми Кытайда жериңер Кытай болсо Кытай дебеген эмне дейбиз депчи. Негизи биздин атабыз Кызыл Суу Кыргыз автоном облусу деп, ал жакта автономия облусубуз, ошондо 3 район бар. Акто, Акчи, Улучат деген 3 районго Артыш деген жалпы шаарыбыз бар. Ошол Кызыл Суунун борбору. Анан улуттук айылдар бар. Кыргыз улуттук. Анан кыргыздар бар жерде ошол отуракташып калган айылдар бар. Ошол жерлерге улуттук статусун берген Кыргыз улуттук айылдары деген. Негизи бар алты жакта бардыгыбызды бизди кыргыз деп эле кабыл алат. Кадимкидей Кыргызстанда өзүбүздүн паспортубузга улутуңарды жазбайсыңар дейт го. Бирок ал жакта кыргыз паспортубузда улутубуз кыргыз деп жазылат. Ошол улутубуз кыргыз деп жазылган үчүн бул жакта биз гражданство алганга аябай чоң пайдасын тийгизген. Жакшы болуптур ошонсо. Ооба, сон болду. Анан бизди эмнегедир силерди элестеткенде мындай аябай ошол жака барып көргүбүз келет да. Анткени кыргыз тилди нукура сүйлөйсүңөр, такыр башка сөз аралаштырбасаңар керек деп элестетебиз да бизчи. Кыргыз тилде аябай нукура сүйлөгөндөр, баягы көөнө сөздөрдү көтөрүп жүргөндөр деп айтабыз. Силерди элестеткенде кыргыздын салтын карманып калгандар, бизден дагы мындай укмуш патриоттор, мекенчилдер деп элестетебиз. Эмнегедир элесибизде ошол бар да, ошондойбу чын эле? Ооба, бизде анткени кандайча кыргыздын наркын салтын бузбай кармап калды дегенде жана нерсе да, бул Кытайдын акыркы чек арасы болуп Кыргызстан менен же Советтер Союзу эмес, же болбосо Кытайдын өнүккөн шаары эмес, өзүбүз менен өзүбүз кадимкидей баягы тоодо мал багып, кадимкидей көчүп конуп жүргөн кыргыздар элек. 2005-ке чейин биз кыргыз тил мектептер кыргызча окулду. Андан кийинкилер уже Кытай тили аралашты. Кийинки балдарды айта албайм эми.
Буга дагы бир себеп, ал кезде телевизор азыркыдай жабдыктар, куралдар жок эле да. Бири-бирин кыргыздар ошол өзүнүн улуттук оюндары менен, өзүнүн ушундай акындары менен, манасчылары менен тилин сактап келген. Андан кийин бизге 2000 жылдан кийин замандаш баштаган кезде свет келди, телевизор ошондо көрдүк бизчи. Андан кийин биздин тилибизге бир аз уйгурча сөздөр аралашты, кытайчалар аралашты, аны тана албайбыз. Бул замандашкан жерде бузула баштайт экен да. Анткени биздин көрсөтүүлөрүбүз, телеберүүлөрүбүз бүт баары уйгурча каналдар, анан казакча каналдар. Биздин саныбыз 300 миң эле да 250 миң дейли. Өзүбүзгө 24 саат бергенге каналга уруксат бербейт экен Кыргызстан ал жактачы. Ошондуктан биздин передачабыз кыргыз тили боюнча 2 эле саат берилчү. Аны биз радиодон укчубуз, анан телевизордон 2 саат эле берилчү да. Ошого байланыштуу биздин угуп чоңойгонубуз кийинче уйгурча аралашып кетти. Биздин мурдагы ата бабаларыбыз аябай чында так сүйлөчү, азыркы кытайлык кыргыздар десе азыр көбү мындай башкачараак түшүнүшөт да. Алар болсо окуганы, университетте кытайлардан билим алгандар, антип аралашат да. Ошентип анан кичине тилибизге буруу кирип кеткен жерлери да бар. Бирок биздин Акчи деген районубуз бар, жанагы Жусуп Момай атабыз өткөн. Мен азыр кандай сүйлөп аткан болсом, биздин ошол райондогулар бүт баардыгы ушундай сүйлөшөт. Кадимкидей так, даана кыргыздын таза тили менен, мындайча айтканда адабий тили менен сүйлөшөт. Анткени ал жерге уйгур да жок биз жакта, казак да жок, кытай да жок. Биз кытайларды бала кезибизде чекенди алып келген, ошол кезде көрдүк да. Кытайлар ушул экен депчи. Ага чейин манастын жомогунда ушундай Кытай дегенде уксак, көзүбүз менен ушу бала кезде эс тартып калган кездерде көрө баштадык да. Ошого байланыштуу биздин замандаш баштаган кезде ана тилибизге бир аз тоскоолдуктар боло баштады, бирок ага чейин чындыгында эле таза сүйлөйт, манасчыларыбыз бар, акындарыбыз бар, аябай урматташат, баалашат. Ушул ооз эки адабиятты алып жүрүүчүлөр ошол тилибизди таза сактап кармап жүрдү деп ойлойм. Кыргызстан дегенде кандай элестетчү элең? Кыргызстан жөнүндө маалымат алчу белеңер аякта? Ооба, Кыргызстан дегенде жүрөгүм сезичү экен да. Кыргызстан анткени биз Акчи деген районда жашап айтып атпаймынбы? Ошондо сол жагыбыз Ала тоо депчүбүз. Оң жагыбызда тоо, өзүбүздүн тообуз бар, анан Ала тоо деп мен ойлочумун да. Ушул тоонун ар жагында ысык көл бар деп элестетчүмүн. Билбейм, бирок өзүм картадан деле караган эмесмин. Ушундай бизде советтер деп койчу. Ата-эне советке барып келиптир, ушундай советте кыргыздар бар экен деп ойлочубуз, билчүбүз. Анан биз мектепте 4-5 класс бекен ошондо окуп жүргөн кезде 2008-жылдар болуш керек. Бир журналдан окуп калдык. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев дегенди окуп, анан Кыргызстандын өзүнчө президенти бар экен, падышалыгы бар экен деп. Жалпы мектептеги балдар көзүбүзгө жаш алып ыйлаганбыз. Биздин Кыргызстаныбыз бар турбайбы? Деп анан ошондо бизге мектептен ушундай Кыргызстандын ысык көл дегендер ошондо бизге келди да. Ысык көл мындай Кыргызстандын жалпы маалыматы бир аз берилди ошол кезде. Анан мен ойлочумун, ушул көлдүн ар жагында, тоонун ар жагында ысык көл бар депчи. Анан кийин Кыргызстанга келгенден кийин чын эле картадан карап көрсөм, Барскон бар го, көлдөгү. Ошол айылыбыздын биздин Барскон менен тушма туш экен да. Маңдай тескен мындай. Тоо бөлүп турат экен да. Ол сол жагымды көрсөчүм, ушул жакта көл бар депчи. Жүрөгүм сезичү экен да. Мындай Кыргызстанга барам деп мындай башымда мындай аябай эңсөлөр болгон эмес да. Билчү эмеспиз анткенчи. Кийин билгенден кийин мен жүрөгүм тартчу да, ушундай бир акыры бир барчудай сезичүмүн. Анткени ата журтубуз, өзүбүздүн кандай десем мекенибиз го, чын айтканда болчу. Алтын казыгыбыз, биздин байлана турчу жерибиз. Анан Кыргызстанга биздин куштар экенибиз аябай бул эмнеден байкалды. 2015-жылы ошол бизге загранпаспорт тарата баштады. Кыргыздарга ошол чет элге, ага чейин бизде уруксат жок эле да, чыккангачы. Ошол кезде Кыргызстандын паспорттары келе баштады. Анткени ошол паспорт менен барса, бул менин тууганым экен. Бул менин тууганым эмес, ар бири ошол тууган жоктоо деген саясат менен чыгып келгенге мүмкүнчүлүк бар экен. Анан университеттен чакыртып алып, окуганга мүмкүнчүлүк
ошондой мезгил келди дагы бизге. Мен бир жума очередь күттүм. Кезек күттүм, анткени посольствого барган кезде бүт кыргыз, мен кыргыздын баары паспорт алып аткан. Биз кыргызстаныбызды көрөбүз деп. Ошончолук куштар эки сагыныч болуп турган, мен ошол кезде сездим да. Анткени бир жума бою очередь болду ошол жерчи. Анткени ага чейин паспорт көп берилчү эмес да. Ошол кезде саясат берилди, жакшы болду. Мен кыргыздын баары алышты. Анын үстүнө 2016-да Кыргызстанда көчмөндөр оюн өтөт деп эме болбоду эле. Ошого да байланыштуу бүт баары ошону көрүп келели, билип келели деп. Эми бул бир жума бою очередь болуу деген ошол сагыныч болсо керек да. 40 миң, 50 миң киши барбыз. Демек ошонун бүт баары паспорт алды деген сөз да. Анан келдиңер, канча киши келдиңер? Биз ошол кезде жана окуунун саясат бизге эме болду. Университеттен чакыртуу, буяка келген балдар барды. Ошолор чакыртуу салып, негизинде мен айтышка келгем. Жумабүнү Шералиев атабыздын айтышы болот экен деп. Бул жакта келгенде сен катышып көрбөйсүңбү келип. Мурун эле комуз чертип мындай айтышып жүрсүң да. Ошол жакта эле айтышып эле ушул балекет болчумун деп коеюнбу. Ошол 2015 ошол айтышка келдим. Чек арадан кыргыз балдар бар экен. Сен эмне келатасың дегенде. Айтышка келтам дедим. Сен айтышасың дейт. Ооба. Айт, эмне айтасың деди. Билбейм ишилсе ооруп да турдум. Чек арадан өткөндө мындай алмашуу болду да. Ошол кезде ооруп аттым анан. Бирдеке деп айттым анан. Кыргыз балдар ошондо ыраазы болуп калдым да. Жүр деп мен уйгурлардан бөлүп, кол менен жетелеп, өзү толтуруп, билбейм деме жазууларчы. Өзү өткөрүп койду, ийгилик депчи. Ошондон келип эле 15 күндөн кийин филармонияда айтыштым. Кирдиң жок Кыргызстанга, филармонияга өтүп кирдиң Кыргызстанга. Эмне болду? Сезимдериң ыйладыңбы? Мындай да. Биз чек арадан өттүк деген айтып атпаймынбы? Чек арага чейин бопос талаа да. Эчтеке жок. Талаага акыраган. Чек арадан ашабызбен жапжашыл да. Таң калыштуу нерсе да. Ошол Кыргызстандын чек арасын ашканда бүт баары жапжашыл чөп, кадимкидей жапжашыл да мындайчы. Анан биз кечке мага өттүк. Эмеде тамак ичкенге бир жерге кирдик да. Келген кезде анан карасам эле орусча тамактар да. Анан сош бирдекелерди да. Эмне болуп? Күлчө деген тамак бар экен. Күлчөтай деп. Ушуну бирден дедим. Кыргызча болду да, анткени биз күлчө деген нерсени аякта билбейбиз. Кытайдачы. Анан көрсө күлчөтай деди. Ошол тамак жедим. Андан кийин биз тамак жеп чыккандан кийин түн болуп кетти. Кыргызстанга киргендечи. Кыргызстанга келгенге, эме түшүгө келгенге чейин көзүмдү ачка уктаган жокмун, ирмеген жокмун. Анткени ар бир тоосун ушундай көргүм келип атты да, автобус менен келип аттык. Жаа жүрдү. Бир маалда уктап калыптырмын анан ойлосом эмиреп күндөр чыгып, кыршалар көрүнүп жатат тамдарчы. Биздин тамдар жалпак болот да. Мындай кыршалар көрүнүп, бул каякта жүрөм деп анан жазууларын окуй баштадым. Кыргыздын жазуулары болуп атат. Көрсө ошол кезде Гемиңге келген кезибиз экен, Чүйдө. Сарыөзөн Чүйдө кадимкидей автобус менен келдик. 1-2 саат уктадым го дейм түндөчү. Анткени жерин көрүп калайын деп көзүмдө ирмеген жокмун. Бир кезде чарчагандан уктап калыптырмын. Түштүк, автобустан түшүп, анан мен такси менен келдим да. Байкеге жана чалдым, ушундай десем, Улуттук университетке келе бер деди. Байкеге айттым, ушундай Улуттук университет деген жер бар экен десем, анан алып келип туруп Конфуцийдин астына чытып атпайбы Конфуций дегенди окуп анан таң калып калдым да. Буякта Конфуций барбы депчи. Анан комуздарымды алып, мен 4-5 комуз алып келип алгам тияктанчы. Сен Кыргызстандан комуз алып кетет, сен эмне тияктан алып келесиң дейт. Анткени мен бала кезде кармаган комузум ошол жаным алып жүрөйүн деп. Анан балдардын аманаттары бар эле. Ошолорду асынып алып Улуттук университетке баратсам кыздар жүрөт да. Анан Заманбап кийинген, кыска кийинген. Чылым чегип отурган кыздарды көрдүм да, таң калып элечи. Кытайда кыздар андай эмес да, кандай болот эле? Ал кездеги кыздар бизде мурда жолук менен, жок десе шым кийип, мурда мындай узун этек кийчү да, бирок азыр эле заман болуп кетишти. Бирок аябай ачык эмес болчу да. Анткени таң калып эле Улуттук университет жатаканасына кирдик биринчи. Кирсем эле мындай капкараңгы да, свет жок. Каяка баратам деп коем, анан саат 11 болуп калган чама.
кирсем балдар уктап атыптыр. Болбосо окууга келген университетте бизде деген окуу деген бул өтө маанилүү нерсе да. Ар бир эртең мен 7-те 6-та туруп алып ушинтип окуш керек да. 11-де келсем балдар уктап атыптыр. Эмне жазат бар десем. Кичинекей тар бөлмөгө кирдик. СССРдин немелери, айнектери бар андайчы. Общага да, жатаканда. Сен жашай турган жериң ушул пока конуп турган дейт. Анан балдарга таң калып атам дейм, эмне болду депчи. Мындай айткан кезде Казакстанга келген кезде айла келген сыяктуу болдум да. Ишке келген кездечи. Анткени биз баягы Кытайда жаркыраган имараттарды көрүп чоңуп калдык да. Канча да баягы шаарга барган кезде шаар Кыргызстанды элестетип келесиң го. Анткени Кыргызстан бизде СССР маалы болуп баягы бизден Кытайдан мурда өнүккөн да биякчы. Ошол бойдон калып калган биз билген жокпуз да. Келсе эле жана светтерин отунан, мени Кыргызстанга мындай Кытайга окшогон жерге алып барыш дедим да, байке. Анан ЦУМга алып барды да. Жок эме, Бишкек парк алып барды. Бишкек парк алып барды. Анан ошол жерден карап, кичине окшошот экен деп анан ошол бойдон айтышка катыштым. Биринчи эле тандоо турга катышып өтүп, чоң айтышта филармонияда отурам. 15 келген 15 күн эле болгон. Ага чейин кызык болуп атпайбы? Тандоо турга биздин чакырган байкеч, сен Кыргызстандан акын менен айтыша албайсың, сенин кичине көн депчи. Курман айт күнү болот бизде. Кытайлык балдар чогулуп курмандык кылып аттыр, анан менин комузум менен формамды бербей коет атпайбы? Эмнеге? Катышпайсың тандоо турга. Сен бизди уят кылып коесуң депчи. Ишени ошол бизди чакырган байкеч, мен Кытайдан чакырган. Мен алып жүргөн айылдаш байкем бар да. Сен катыша албайсың, бизди уят кылып коесуң деп анан. Менин болсо ушинтип баргым келди. Мен ошол айтыш үчүн келдим да, чын айткан кезде. Айтышып, ушундай элди өзүмдүн сагынычымды жеткизейин деп. Бир кезде дерезенин карамына дерезени ачып, комузум акырын артына салып койдум. Анан форманы болсо эшиктин оосуна чыгарып, бир качып кеттим. Качып кеттиңби? Общагадан чыгып, комузум мурда болбаса экен деп жүгүрүп келип турган, артына барсам, общаганын дерезесинин астында да комузум бар экен. Алып бардым. Ушунда тарых музейине, биринчи жолу тарых музейде айтышып өттүк. Анан барсам акындар тизилип, эме акыркы 2 акын калыптыр. Жамайка Токомо, анан деди анан. Ушундай айтышам элем, мен Кытайдан келдим. Анда сен Кытайдан келсең каттал деп Азамат Булонбаев каттады. Ошондон эң акыркы жұп болуп айтыштык. Ошо менен тандоо турдан өттүм. Өткөрдү да Элмирбек байкелер. Анткени баягы ошол кезде эле комузум ушундай болчу, үнүм шаңкылдаган, аны да апарып чыкыйган бар болчумун. Чымалыктай болчумун да Кыргызстанга келгендечи. Ошентип тандоо турдан өттүк. Турат Шумаев байке менен айтышып, Амантай Котмараев статус менен упайыбыз тең болуп калып, анан улуусу болуп Амантай байке өткөн. Ошол бойдон Дөшалардын Элмирбек статустун колунда таалим алдык. Жеңишбек Аалыбай байкелердин колуна түшүп, ошол бойдон Кыргызстанга бат сиңип кетишиме ошол акындардын чөйрөсү аябай таасир этти. Каякта окудуң ба анан? Ооба. Каякта окудуң? Улуттук университеттин эме факультети бар, эмеси бар экен. Падкурсу бар экен. Падкурска 1 жыл бою виза берет экен да. Кыргызстанда жашап калыш үчүн. Падкурста окуп жүрүп, окуган деле жокпуз, эми орусча кыйраткан деле, Кыргызстанда жашап. Аякта орусча берет да, э? Ооба, виза алыш үчүн ошол 1 жылдай жүрдүк да. Сабакка барабыз, түшүнбөйбүз көп нерсени делечи. Анан ошентип жүрүп, Кытайдан келген 3-4 бала улуттук университетке окуй иштедик. Бюджетке окуй иштедим, өзүбүзгө тияктан келсең ата-энебиз кыйнабыз келген жок. Анан экзамен бердик да. Экзамен берсек, ар бир университетке 2ден эле бала кабыл алат экен. Улуттук университетке барган балдар бизден мурдараак барган экен ба? Эрте тургандын бир иш артык дегендейчи. Ырыс артык деп коет го. Ошол балдардын бир иш артык болуп кетти. Анткени биздин Көксөз улуттук университет болчу да. Баганча да улуттук университет деген аты бар да. Ошол жакта чоңоюп 1 жыл жашадык жатаканасындачы. Анан кыргыз тилден экзамен бересиңер. Эгер өтсөңөр бюджетке өтөсүңөр деди. Анан биз БГУну тандадык. БГУну тандаган көрүп келеличи кандай университет экен деп экөөбүз досум экөөбүз барсак, жагып калды да. Анткени кыздар көп тияктысың. Тамаша, имараты жакшы экен да. Жаңы болуп, анан мейли өтүп калсак ошол жака өтөбүз деп экзамен бердик. Ошол жерден бир нерсеге кабылдым да, экзамен берип атып анан. Кыргыз тилдеринин проблемалары дейт. Ушундай турат да. Окуп атабыз. Ал кезде биз тияктан даярдандык да, кантсе жазууну үйрөнүп окугандачы, билчүбүз тияктан кезде элечи. Проблемалар деп турат, анан тиги экзамен текшерип жүргөн эжеден. Эжекем ол сөз түшүнбөйт, проблема десем, бул кыргыздын сөзү десем.
кыргызча эле сөз да өтпөй. Проблема дегенчи. Кыргыз тилинин проблемалары чоң болсо экзамен, мындай эл аралык экзамен берип атасың, мына айткан кездечи. Проблема деп Проблема деп турат да. Ал проблема менен чын айтканда бул кыргызча сөз эски сөз деп ойлоп алдым да менчи. Эски бир архаизм сөз деп кабыл алдым да менчи. Анткени проблема деген башкача болду да. Анан орусча го десем, тиги болбосо чоң мамлекетте Өзбекстандан келген, Түркиядан келген бир 100 канча студент экзамен берип атабыз да. Чоң экзамен да, мындай эл аралык. Анан ошол жерде болбосо кыргыз тилинен экзамен берип атабыз. Проблемалар деп турат. Мен аны кабыл алып алдым. Проблема дегенде ошентип көйгөй экенин түшүнбөдүк да, нерсени. Чылса экзамен бердик, өттүк. Өтүп, эки досум экөөбүз тең өттүк да, бюджетке өтүп, БГУда окудук. Кайсы факультетинде? Кыргыз тили адабият боюнча окудук. Мени көп эмеге тапшыр деди. Музыкальныйга тапшыр, дешти, бирок эми өзүмө жетиштүү болчу да, Кудайга шүгүр. Бала кезден комуз чертчүмүн, анан анткени кыргыз адабиятка тапшырганым бул дагы да тереңирээк түшүнөйүн дедим да. Кыргыз адабиятын, кыргыз тарыхын. Силердин билимиңерден өзгөчөлөнүп өткөнбү? Ооба. Канча дагы бул эме да. Дедим ал жактан чын айткан кезде Кытай тарыхын өттүк. Көп жөнүндө өзүңүз билесиз да, ал жакта ким жашат, окуп ошол жактын өтөт. Бул жакка келген кезде Биздер Орусиянын тарыхын өтөткөнбүзбү? Эми кыргыз тилден, кыргыз адабиятын жакшы окудук чын айткандачы. Өзүбүз акындардын сабагы болду, адабияттарды окудук. Асыл илгерки мурдагы болуп өткөн доорду адабият кандай башталган, манастырлар кандай болгон. Кызык болду да ошолорчу. 1-2 жыл тарыхына эмес, 1-2 жыл сабакка катышып жүрдүк, андан кийин БГУда өзүнчө эле филармония экени аякчы. Жылдыз болдук. Ар бир концерттен эме деп, сен бияка катыш, сабактан көрүп, сенин сабагың коп, тияктан коюп берет, ушундай договор болуп атты да. Бир жыргап жүрдүк, жаш балабыз. Мейли деп 1 жыл ошентип жайраңдадык. Экинчи жылга келгенде көрсө, биринчи курста аябай ушундай тартат экен да. Экинчи курска келген кезде эч ким эмессиң да, сен кайрачы. Жаңы балдарга көңүл бурулат экен да. Экинчи курстан баштап калып кетти, андан кийин үй бүлөлүк жашоолор менен. Ошо БГУдан таптыңбы? Ооба. Кандай кыз таптың? Сүйүт эмесин өтөлү десең. Өтө берели, айта берели. Ооба. Баян Ахматов деген устатым бар, өкүл атам, аябай урматтайм, өзү терең киши. Чакырды бир күнү чакырып, Мамбет ушундай коноктоп коеюн деп. Сен жалгыз жүрөсүң, жалгыз балаң экенин билет. Чын ниет менен айтканын түшүндүм да. Сен үйлөнө албайсыңбы? Айтышка жакшы көргөн кыздар бар. Керек болсо мен тааныштырайын деп сүрөттөрүн көрсөтүп баштады да. Мынтип карап отурам, мен андай нерсе кабыл алган эмесмин да. Тип карап отурам. Же болбосо өзүңдүн көңүлүңө жаккан бирөөсү үйлөнө албайсың деди да. Сен жалгыз баласың, биякта эч кимиң жок деди да. Сен эч кимиң жок. Бүлө кур деди. Бүлө үй бүлө кур. Сен жалгыз баласың. Жалгыз деген жок деген сөздү эртең эмне болорун билбейсиң. Сен урпаң улай турган. Сен эгер бир үй бүлө куруп алсаң, дейт, ачка калбайсың Кыргызстанда ушундай жашоо. Сен бир жакшы үй бүлө куруп алсаң, бир адамың болсо, сен ошол үйдө жүрө бересиң. Талаада калбайсың деди да. Ойлонуп отурам. Чын эле, жалгыз болсом, чын айтканда ата энеңди сагынасың, баягы акындар менен жүрөсүң, бирок алар сага тууган эмес да, баары бир тууган керек. Баары жаныңда боло турган адам керек. Ошо менен жагып жүргөн өзүмөн, чын айтканда 3 жаш улуу келинчегим. Анан жатаканада таанышканбыз. Мен ошол акын Улуттук университет. Жок, эмеде. БГУ жатаканасында. БГУда окуп ушул жатаканада жашап калдык да. Бир күнү эшик кагат бирөө. Анан биз ырдайбыз, кечке жатаканда отуруп алар. Радио экен деп ойлоп өттүбүз. Ушул заманда да радио уккан балдар бар деп. Анан бир кыз балкондо отурган эле, бул үстүндө комуз черткен балдар бар экен деп. Анан тиги кыз келинчегим да кыргыз тил адабият окуучу. Анан форма сурап келтиришти, ушундай ачык сабак болот эле, улуттук кийим бар деп. Макулдап бердим. Ошо менен таанышып калдык. Анан ал Кытайдан келгенимди билип, мени китепканаларга алып барып жүрдү. Эми ини катарга болуп жүрдү башындачы. Жардам берди да магачы.
аябай жардам берди. Бияка алып барып көрсөттү. Анан ошол Баянбек айткандан кийин анан чын эле мындай кыргыз жол алып кете турчу, анткени бул жакта мени бир калпка сала турчу бирөө керек болду да, көрсөтүп. Мен көп нерсе билбейм. Анан ошол кыздын номерин алып сүйлөшүп таанышып баштадык. Анан сүйлөшүп жатаканада угам да, астыбызда жашайт ал кыздар 3-4 кыз. Анан да турба түшкөн жер бар го, ошол жакта үнөр угулат. Тынчап коем, анан бир кезде каникул, кышкы каникул болуп кетти, алчы айла кетти. Айла кеткенде анан 2-3 күндүн ишин сагына баштадым да, чын айтканда. Окуйгун. Сүйүү башталганын ошону түшүндүм да. Баягы кыздардын үнү жок, баягы үнү жок эле, чыңкылдаган үндөр жок. Карап коз тыкылдатып коюп сүйлөшүп отурчу да балдар болчу. Деп, эчтеке жок да. Анан WhatsApp'тан жаздым. Сени сагынып атам, сүйүп калыптырмын. Үйлөнөм деп элечи, сразу эле жаздым. Билбейм анан. Уялатам. Сүйүү башталды. Анан Искусствода жүрөм деп анан жүргөндөр үстөмө кылып салсам, анан мамасы окуп калыптыр, бабасы. Сен ушул балага эметесиң деп урушкан го. Анткени жазганды билбейсиз да жакшы. Азыр деле ката кетип жазам, орусча окуган эмеспиз анткенчи. Келди, анан келген кезде ката жазган бала менен сүйлөшөсүң досторум менен эметип баштадым. Ушундай, короче, мен сага үйлөнүшүм керек, сен мага тийишиң керек деп айттым да. Анан жакшы бала экенибизди биле жатпай, ызы-чуз жок, жүрөбүз. Чын айткан кезде атабыздын тарбиясын алып, ичкен тияк-маяк деген жол жакшынакай өзүбүздүн жолубуз менен жүрчүбүз да. Анан досторума айтып баштадым, айтып койгула, жок ушундай деп. Ошо менен сүйүүбүз башталды. Айттым башында, Элзада келинчегим аты. Макул болуп өзү уруксатын берди, үйдөгүлөр менен жолуктук. Алар да келип көрүп эле уруксатыбызды бердик деди ата-энеси. Айттым, менин эчтекем жок. Сен менен буюрса турмушту курабыз, экөөбүз. Бир алып кетебиз. Ысыгына да, сууна да чыдайбыз. Менин бир гана ишенгеним Кудай. Анан ушул өнөрүм. Биз ушул коомубуздун бир эле коомубуз менен келгем. Бир коомубуз, бир пакет, бир эме менен. Ушул бизди жерге таштабайт деп макул болуп үйлөнүп, ошол бүгүн жатаканасында азыр 2 балам тең ошол жакта төрөлгөн. Ошол жакта турмушубузду куруп, азыр үйлүү жайлуу болуп. Үйлүү жайлуу болдуңбу? Болдук. Ошентип анан калым берген жоксуң? Калым бердик. Калымын айталы. Кантип бердиң анан бир комузуң менен? Сүйлөшүп жүргөн учурда үйдөгүлөргө айттым. Атамдын уруксаты керек барыбирчи. Атаң уруксат берсе, макулдугун берсе, сен үйлөнгөнгө акың бар да. Атам менен сүйлөшүп жүрүп анан уруксатын берди. Макул балам, ыраазыбыз депчи. Ошол учурда WeChat иштетебиз биз үйдөгүлөр менен тияктан байланышып жүрүп. Ушундай сүйүүмдү таптым деп чыгарып жүрөбүз жашсың, акынсың, жылдысың аякач. Ушундай жүрөбүз деп келинчегимди чыгарсак анан айыл өкмөт барып туруп атамачы. Сен балаң Кыргызстандан кыз менен таап үйлөнөм деп атыптыр. Койсун анысын. Кытайга срочно келсин, биз каалаган кызын алып беребиз. Ал жактан албайт дептир да. Калың салып бергиле дебиз, мен студентмин, үйдөгүлөр акча салып бериш керек. Бие келе албайт да буякачы. Ошол калың маселесине келген кезде мен акча берген акчаны беришим керек да, буяктагы тууган уруктар менен барыпчы. Десек анан болбосо кайын журт менен барып, мындай той кылабыз деп болжошуп койгонбуз. Сүйлөшүлгөн уже анан. Кечиктирилип баратат. Короче, үйлөндүрбөй турган болушту да менчи, тияктан тос. Неге? Билбейм ошону. Калкалап деди. Жок. Кытайдын өкмөтүн айткан кездечи, айыл өкмөтү. Кытайлык. Билбейм, эмнеге антип болду экен. Анан мага да жаздым, Амет сен үйлөнбөй эле кой. Өзү запистери бар да, сага Кытайдын каалаган кызын айт дейт да, каалаган кызын алып беребиз, келчи буяка. Алар эми өздөрүнүн ызы-чуу эмес кыз келбейт окшойт. Билбейм эмнеге. Үйдөгүлөр тосуп туруп алыптыр да, эч жактан акча салдыртпайт, эчтеке кылдыртпай элечи. Анан мен бул жактан калың бериш керек да барыбирчи. Эркексиң, жигитсиң, үйлөнөсүң, акча сураштырам, жаңы келген баласың, 1 жыл эле болгон келгениметчи. Акындарга айтам, тилерге айтам, эч чыкпайт да, болбосо үйдөгүлөр айтып койгонсуң. Апрелден өтүп майга өтө баштады, анан келинчегим эмне болду деп атат деп, тилер да чочурайт да кандай болуп калды депчи. Анан акырында жеңем бар эле, тиги байкемдин инисичи. Эме байкемдин келинчеги, атамдын иниси. Жаздым шатырат. Короче, пландадым да.
биринчи келинчегим сүрөтүн коюп, мен жазып туруп, ыйлаган смайликтерди жазып жибердим, таратып бердим. Кайып калдым айткандачы. Менин келинчегимди ала качып кетти Кыргызстанда. Мен үйлөнбөй калдым деп айттым. Жазып туруп, жана пост кылып чыгарып жибердим, анан элди аяктысы чолуп жатып калды. Ушундай болуп турду. Анан үйдөгүлөргө чейин келип, жакшы болуп турганда, рас ушундай эмени каалап деле Мамбет келсин, каалаган кызын алып беребиз деп анан тынчып калды бир аз. Бир жумет үйдөгүлөрдү кой берди да. Артынан бара түшүп жүрбөйчү, анан жеңеме жаздым. Короче, боюнда болуп калды элечи. Калпайт адам да, өлтүргөн тат мени биякта. Срочно акча салып үйлөнүшүм керек депчи. Антпесең баягы убада берип койгонсуң аларгачы. Бир айга болдошкон менен өтүп баратат. Анан булар паника болду окшойт. Кокуй деп. Акча салышты. Ошентип ызычуу болуп, анан атама айттым, кайнатам менен. Канча салды деди. Ушундай 100 миңдей акча салгам. Анан 60 миң өзүбүздүн тияк бягына коротолу. Калган өзүң алып калган деп 60 миң сурады калганга. Карточкадан которуп койдум. Карточкадан которуп койдум. Анан той кылалы дедик, чоң той өткөрөлү десек, кайын-журтум аябай жакшы кишилер да. Кайнатаны бул жактын имамы анан эме кылды. Сен эми өзүң ата-энең келбегенден биз башка бирөөнү кудай кыла албайбыз, андан көрө үйдөн эле кадимки кыз заты болот, ошондой өзүң бир туугандар, бияктагылар менен аз эле киши болуп кет. Биз макулдугубузду беребиз деди. Ошентип той өттү. Той өткөрдүк, кыз заты болуп алып кеттик. Ошондон бери бүгүн жатаканасында өздөрү ошентип кыйналбай, квартира акча төлөбөй жатаканада жашагыла. Биз деле ошо кезинде вагондо жашап жүрүп чоңойдук. Буюрса баары жакшы болуп кетет деп. Колдоосуна көрдүк кайын-журттун. Азыр өкүнбөй турбайбы, сендей күйөө алалы болгону? Мен билбейм аны, өзүнөн сураш керек. Анан биякта Кыргызстанда көзүңө өөн учураган, окуй ушундай да болмок беле деген нерселериң эмне болду? Башында келген кезде орус тил жагынан кыйналышын айткан кездечи. Өөн учураган ошол болду. Булар орус болуп калган турбай такыр дедиңби? Кыргызстанга келсек эле, эми кыргыз деп келебиз да, өзүбүздүн мекен, бүт баары кыргызча деп ойлоп. Мен ойлогондон башка тескери чыгып калды көп нерселерчи. Келсек эле көп орусча сүйлөйт. Мен таң калганым, Кытайдан биз менен келген балдар дагы уже хорошо дегендерди кош баштаптыр да. Уже хорошо. Биз деле кошуп калдык го. Уже хорошо дегенди анан. Ошолор таң калдырды да, ушинтип эле 1-2 жылда өзгөрүп кетеби депчи. Көрсө бул жалпы чөйрөгө кабыл алып калган нерсе экен. Ар бир адам сүйлөй берген сайын көңүлүм шататка жүрөт. Биздин тил бу катары кабыл алынып калыптыр көп нерселерчи. Азыр мен деле кошуп сүйлөйм. Тил боюнча маселени эмеде Ысык көлдө айтып болдум, Манастар алтын бешиги деп ошондо айтышып болот. Назаров менен айтканда Элмирбек байкелер калыста болчу ошондо. Элмирбек айтканда ушул нерсени жакшы айттың депчи. Мен үйлөнөйүн десем ушундай Ноорузда кыргыздын баары бирок сүйлөйт экен орусча деп туйкаштырып айтып турмун да. Сен ошону жакшы айттың деп. Тил жагынан кыйналдык. Анан бирок мен азыр орус көрсөм деле кыргызча сүйлөйм да. Түшүнөт экен алар кадимкидей элечи. Алар да мен түшүнүп калдым азыр эмне сүйлөп атканын. Сүйлөгүм деле келбейт орусчачы. Мен өзүм кытайча деле көп сүйлөгүм келбейт да. Өзүм мындай. Бирок кытайча жакшы билесиң, Кытайча жакшы деле билбейм. Бир жыл окуганбыз. Бирок кантсе да таасир этет да. Кийин Кытайдын университеттеринде окуганда үйрөндүк да баарыбызчы. Анан бирок негедир башка тилде, мисалы, көп эле тил билем. Мындай түрк тилдерин болсо, Кытай тили, араб тили, тияк бияктар делечи. Бирок негедир сүйлөгүм келбейт да, орусча деле үйрөнгүм келбейт. Сүйлөйлөм бирок өзүм кыргыз болсом, мисалчы, эмнеге башка тилде сүйлөшүм керек депчи. Ушундайым да. Билбейм, бул кыргызчылыгымбы же патриотизм билбейм айтор. Мен башка тилде сүйлөгүм келбейт. Анан дагы эмне өөн учурады? Ошол эң эле өөнү учураган тил жагы эле болду го дейм. Мындай жаккан нерсеси эмне болду? Жакканда биринчи интервью берген кезде Кыргызстан тамагы жакты деп интервью бериптирмин. Тамакка жакын кишисин да бар жүрчү. Чын айткан кезде тамагы, адамдардын маданияты жаккан да. Бири-бири менен сүйлөшкөндө кандай. Бизде мындай көбүрөөк копол сүйлөшөт да, кандай айтканда. Маданият кичирээк жетти да бизгечи, цивилизация деген нерселерчи. Бир адам менен сүйлөшкөн кезде мындай
Кытайдын манерасы менен сүйлөп коебуз да биз. Ал кандай? Кандай турасың, жакшыңбы депчи. Анан адамдар сүйлөшүү, мындай маданият жагы. Биз мындай жакын экенбизби? Жакын мындай ичи коюна кирип сүйлөшөт го Кыргызстандачы, ар бир адамчы. Ошол келгенде эле эркелетпейдим го сени. Жакты да ошол нерселерчи. Кыргызстан кантсе бөпөлөп урматтап атсачы, анан кыргызыбыз кайда барсак, могу көлгөйгөн курсактын эмеси деле ошол. Кыргыздын урматы акынга болгон, Кытайдан келип турду. Мени эч бир мынтип жамандаган эме болгон жок да, жерге тепсегенчи. Ой, молодец, сен Кытайдан келип ушундай өзүң жериңе келипсиң деп баары урматтап, төрүнө чыгарып, ашын берип, чыгылса берерге эчтекесин таппай ушундай сыйырматтын эле үстүндө, эркелегендин үстүндө келип атабыз. Сен жанагы төкмө акындардын улуу муунун көрүп калдың да, улуу көчүн. Анан улуу көч дегеним азыркы учурдагы улуу көчтү айтам. Маселен Элмирбек байке, Жеңиш байкелер. Анан азыр сен өзүң жаш көч менен келатасың. Мындай бычакка сап, ушул улуу көчтүн ордун баса турчулар бар бекен? Ооба, Кыргыздын учугур эмес го. Учугур эмес, Ооба, аккан арттан суу агат дейт го. Эми бул мындай нерсе экен да, акындык делечи, Кудай Тааладан берилген талант, бирок бул деле бара-бара монтип өскөн сайын, кеткен жылдар өткөн сайын калыптана баштайт экен да. Айта албайбыз, азыр жок деп да айта албайбыз. Ордун басчулар бар. Ошол эле далилдеп келатат. Канчалаган артистер, жаштар артистин эмес деп коет го. Ушундай нерселер бар. Бул эми мындай нерсе да, биз бир нерсе, бир адамды алып алабыз да, ушунун артынан жок дейбиз да. Мисалы Чыңгыз Айтматов деле улуу адам го. Мисалы ошонун артынан Чыңгыздай жок дейт, айтылат. Бирок калыптана берет да. Бирок деген кылымдар бою келаткан кыргызбыз да. Ошол мурда болгон нерсе азыр деле болот, бизден кийин деле болот. Түбөлүк боло берет да ал нерселерчи. Неме дейт го? Айтматов чыкпайт деген мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Андан да күчтүүлөр чыгышы мүмкүн. Анастан да чоң бирөө чыгышы мүмкүн, кыйын бирөө чыгышы мүмкүн да. Биз ушундай кайталанбайт, ушундай кишилер экинчи төрөлбөйт деп атып, жолун жаап коебуз. Биз деген учурдагы таланттарды, учурдагы ошол кыйын кишилердин баркын баасын билбей калат экенбиз. Ооба, ошондой болуп калат да. Учурдун өзүнүн популяризми болот да. Кийин бирок тарыхтан өзүнүн талдаган адамы болот. Кандай десем, бул нерсе туура эмес да, мындай адам ушуга чейин жетпейт. Бул биз мисалы бир акын чыкса, бул окшош экен, мунун шакирти экен, бул мындай боло албайт дейбиз да. Анан ошого ар бир акын өзүнүн стилин, ар бир эле адамчы негизи өзүнүн стилин калыптандырыш керек да. Өзүнүн жолун кылыш керек. Андан дагы кийинкилер устаттан шакырышат дейт го, андан да жогору чыгыш керек. Айтматов бизге пик болуп калбаш керек да, андан дагы ушундай тарбиялаш керек улуттардычы. Албетте ал туулга, улуу инсан, залкаар катары, дүйнө жүзү моюндаган катары кала берет. Бирок биз Айтматовдай болбойт ай деген нерсе менен жашаш керек да. Айтматовдон ашкан уулдарды тарбияш керек ата-энелерчи. Ар бир кыргыз ошондой тарбияга берсе, демек бизден чыгат да көп нерселерчи. Тарбияда эмне аксап атат деп ойлойсуң? Тарбияда силерде кандай эле, бизде кандай экен? Кыргызстандын тарбиясында мен билишимче мындай эркиндик го, көп тайраңдап, баласын көп, мисалы, ой, ал жаман болот, бул жаман болот дейсиз го. Мен ошондой тарбия өскөм да. Атам прям мындай үйрөнбөй, мен манас жатчу да. Манас жатчу. Жаттабай калсаң, эшикке коюп койчу да менчи. Жаттап кел бар депчи. Бул көрсөчү. Ошол тарбияда мен аны бала кезде билбейсиң. Бир куучук, бир суучук сынып калган сабаган кездер болчу да. Ошол нерсеничи биз эме кылчу эмеспиз да. Балалык менен катарчы, жек көрүү катары кабыл аласың. Бирок ошол нерселер бекемдик эмес да, бирок аябай жесткий да болбой калат да. Мээримдүүлүк менен бирок бир нерсеге каратып алып туруп, ошондой тарбияласа баланы. Эгер дээринде болсо ал бала алып кете алат экен. Дээринде жок балдар кыйыныраак болуп калат да. Мен ошол атамдын тарбиясы эң мертебе ыраазы болом да. Анткени ошол нерселерди үйрөттү, билдиртти, бизди ошондой тарбия менен көндүрдү. Антпесе биз бүгүнкү жолубузду бүгүнкүндөй күндөргө жете албайт элек да. Мен ошол атамдын тарбиясы деп эле билем да көп нерсеничи. Анткени атам барган турган жеринде
маектешчү мен мененчи. Балам мындай кылба, тигиндей кылба. Өтө көп тарбияларын айтып отурчу. Төкмөлүккө ар бир эле адам да үйрөнө алабы? Аякта кандай өзгөчөлүк болуш керек? Силер кантип даярданасыңар? Негизи бул Кыргыздын канында бар экен да. Мен мурда кандай адам ушул нерсени мен 6 жашымда өзүмөн сурап бергем да. Кандай адам тукмакым болот, Кудайым мени. Жок десе жамакчы кылып койчу деп ушинтип тиленчү элем да. Ойчу. 6 жашында. 6 жашымда Жеңишбек Жумакадыр агабыздын ырлары чыгып ошол кезде аябай хит болуп турган кездер эле. Кыргыздын немелерин укчу элеңер. Укчубуз ошол кезде дисктен жанагындай кассеталар салып коюп радиодон укчубуз да. Магнитофондордончу. Ошолорду анан ушундай акындар. Биз атам өзү ушундай киши да. Мен жалгыз уулмун да. Мага чейин көп армандап барбаган мазар эмеси жок жүрүп төрөлүп турмун да. Элдин батасынан төрөлгөнсүң, сен башкача болосуң деп мени көз тийип кетпесин деп бала кезде 2 ийниме куржун артып коюп, ушундай ырымдап. Эмнеге кандай ырым? Жалгыз ырым экен да, мындай жалгыз баланы ошентип көз тийип кетпесин деп. 2 куржун асат мындай ийнине куржун асып коет экен да, мындай дивана сыяктуу көрүнсүн деген жупуну көрсөтчү экен да. Анан көп кишилер көрсөтөрчү эмес. Мен бала кезде оюнга канган эмесмин да. Мен бала кезде 4 жашымда мектеп окугам, 4 жашымда мектепке баргам. Түнү менен атама манас окуп берет элем. Атам өзү эжелеп окуйт эле. Анан ушундай сусайт эле да. Манастын, Кыргыздын баалуулуктарына сусаган киши. Мени төрөлөт деп, ушундай уулду болом деп, жалаң оң чүкө жыйнаган. Оң чүкө. Оң. Оң. Сол оң болот го. Оң чүкө жыйнап, чуру менен тизип, сары сандыкка катып, мен уулду болом, ошондо балам берем. Өтө күткөн да. Жеңсеген экен, Анан манас жыйнаптыр. Мен сенин байлыгың мал жыйноо эмес, сенин байлыгың ушулар дечү да. Манастын бүт томун жыйнаган. Чүп Матас вариантында. Жанышбаев, Курманбек, Кыз Сайкал ошол дастандарды окуп өстүк. Пайгамбарлардын тарыхы ошол колго эмне китеп дiyet атам. Шаарга барып келген кезде райондорго барганда бир китеп ала келчү атамчы. Окуп алам депчи. Көз ошондой тарбия менен өстүрүптүр да. Ошол нерселерди жаттатчу манастычы. Бирок мен манасчы боло албадым да. Атам сен манасчы болосуң деп мен жаттатчы, анткени манас жаттаса бизде мындай эме айтат, манасты төгүп айтат деген бизде түшүнүк жок да. Манас только жаттап анан айтса манасчы болот депчи. Сурооңуз деле. Жок, баланын немеси тарбиясы жөнүндө өтүп кеттик. Бул төкмө акындык. Анан кантип шыбага келди? Аны кантип жамакчы болуп кеттиң ошол? Ошону айтып атпадык беле. Ошол жамакчы болгонум ошол айтып атпаймынбы жана? Жанааларды ошол окуп жүрүп, сиңирдиң аны. Сиңириптир. Азыркы сиздин сурооңуз эме болчу. Өзүм унутуп калыптырмын. Түшүндүм. Сиздин сурооңуз эме? Баары эле төкмө акын боло береби деген сөз болчу. Азыркы учурда болсо болот болуш керек. Анткени эгер дээринде болсо, үйрөтсө, калыптандырса болот экен да. Эгер 1% талант деп атпайбы? Бул негизи төкмөлүк Кудайдан берилген өнөр да. Мен ошентип сезем. Силер мындай алдын ала сен муну айт, мен муну айт дебейсиңер да. Ош жерден эле шыр төгөсүңөр да. Ооба. Мен мурунку Кудайдан берилген өнөр да бул негизичи. Анан бул калыптандырып алып кетсе болот экен да. Анан бул нерсени кантип билди десеңиз, казактардын акындарын карап отурсак, бир домбура чырткен баланы эле алып барып сен айтчасың деп 1-классынан даярдайт экен аларчы. Эме 1-класс эмес, мектеп кезинде мектептин айтчысына катыштырат экен. Андан кийин райондун, айылдын айтчы, райондуку, облустуку, анан республиканын, эл аралыктуу ушинтип көтөрүп чыгат экен да. Ар бир устаттар болгон экен ал балдардын. Акынды алып жүргөн. Мисалы бир акын чыгышы мүмкүн, бирок анын сөзүн жазып берген, онун кылган адам устаты башка болот экен да. Коюч. Ошентип даярдап чыгат. Анан ал балдарды карасаң да, азырчы алды 30-тан 40-тан машина уткан, алтын номер уткан, ушундой болуп кеткен да. Демек, бул нерсени тарбиялап чыгарса болот. Немени байкадым. Сөз тапкыч, сөздүн көөнө сөздөрдү курай алган, уйкаштыгы мыкты болуш керек экен, тапкычтыгы мыкты болуш керек экен. Анан мен аябай мындай слухум, угуум аябай деме да, назик десем болобу? Мындай бирөө фальш кеткенде, туура эмес бир жагын ырынтип неме үнү жетпей калганда кулакка дароо тебет да. Сеники болсо мындай ырдаганың деле жакшы болуш керек деп ойлойм да. Музыкалдуу жакшы ырдайт экенсиң, үнүң, добушуң, дабышың жакшы экен.
Анан ар бир сөздү так туура даана айтат экенсиң, эл сени эмне деп атканын түшүнөт экен. Ушундайлар дагы анан артисттик, анан харизмаң керек экен. Ооба. Харизмаңан сен. Акындарда негизи акын бир өзү бир театр дейт да негизичи. Баары болуш керек да. Баары болуш керек. Эгерде бир акындар бар да, жакшы акындар бар. Бирөө оонунан аксайт, бирөө болсо сөзүнөн аксайт, бирөө болсо ар кандай нерседен аксап калышы мүмкүн да. Төкмө акын бул төрт тарабы төп болуш керек экен да. Төрт тарабы төп болуш керек экен. Анан ошол нерсеге өзүнө даярдаш керек да. Эми ушуна жаралып калдым деп, эми бул нерселер баары башында кызыгуу менен башталат да. Бирок анчалаган эмгек кетет да. Мен мисалы үйдө отуруп алып, комузсуз жашай албайм да. Отуруп жөн чирте берем. Гүйлөрдү деле көп жакшы чирте албайм, бирок өзүм импровизация кылып ушуну чирте берем да. Отуруп алып 2-3 сааттан жөн эле машагам да. Антпесе эгер болбойт да. Анан кээ бир акындар бар, комуз деле көп кармабайт, анан чыгып оонум келбей атат, анан мындай дей берет да. Адамдын өзүнөн алчу. Каалоосунан. Илгерлигинен. Эгер ошондой сөзүң да жакшы болуп атса, үнүң да жакшы, анын эми чын айткан кезде азыркы учурдачы көп нерсе жетишсе болот да. Комуз келбей атабы, эмеге барсын. Үйрөткөндөргө барсын, вокалга барсын. Тарбиялаш керек да. Менин Элмир Өкбек айткан Кытайдан келген кезде, айтыш фонко даяр болуп келген сен биринчи акын болуп атасың. Даяр келген деп. Айткан Элмир Өкбеким ушул сөз аябай эме болгон да өзүмөчү. Монтип маркайып, анткени мен өзүмдү 2-3 жыл даярдагам айтышка кадимкидей. 13 жашымда комуз үйрөндүм. Мен башында күү менен баштагам. Күүлөрүнө, кыргыздын күүсүнө аябай суктанып, мал айдап келет элек. Кечинде мал короо кирип аткан кезде, ошол кезде радиодон 2 саат берет эле айтып. Ошол радиодон кыргыздын күүлөрү чыкчу да. Көкөй кести чыкчу. Көкөй кести чыкканда радионун үйдө доошун чоң кылып коюп турган малыкчы элек. Ата көкөй кести чыкты десем, барып угуп кел дечү. Дерезени түндө туруп укчу элем да ошентип. Комузчу болгум келчү. Анан эле жана акындардын айтышын көрүп ошол нерсе тарып кетти менчи. Акын болом деп бир тойдо бир акын келиптир. Бизде Кенжебай деген акын чыгып ырдадан. Эми мен айтышам дедим десе. Айтыша аласыңбы деди. Айылда да байкелер. Давай кана чык. Мен айтышам деп чыгып тургам. Айтып баягы менчи ырдап турган акырында сөз таппай калдым да. Сөз таппай калып бирден айта албайчы. Уялып кеттим да. Акын үчүн бул сөз таппай калган өлүм менен барабар сыяктуу сезилет. Вай ата деп комуз ыргытып качып кетип калдым. Вай ата деп кетип калдым. Бирок элге жагып турду ошолчу. Мындай сөз ырдап турмун, өзүмдүн видеолору бар, ошол мурда көрсөттү. Анан кадимкидей кадырсып жамактап баштаган кездерде ошондон ой акын экен, акын турбайбы деп. Ошо менен бирок өзүм акын экенин билип үйдөгүлөр ырда дейт да. Бирок ырдабайм. Киши кара келатат, эшиктен матасы келди, машинадан доошу келип, сразу өчүрөм да. Болбосо колумду алып эле төгүп элечи, койго айтачумун. Ар бир койду мактап ырдап чыкчумун. Өзүмдө тим эле кыялымда ал мен айтчам, ал акын тим эле туткучуп мененби? Ал өзүм кыялым ушундай кыялым жашачумун да. Ал экөөбү айтат, мен ага жооп берем кадимкидейчи. Анан кээде өзүмдү кыялап, алын жеңип кетем өзүмдөчү. Тим эле кыялданам. Азыр айтып көрөлексиң ал байкелерби? Жок, анан ушинтип байгелерди утам, Кыргызстанга ошол нерсе баштады да. Өзүмдү даярда, ошолордун баары даярдачу экен жана айтат го, барпакында ар бир шыбак ырдаткан, койду эмесин топсун бири-бири менен ар бирисин бирөөнүн калпагын коюп алып, бир жагына өзүм, бир жагына топсун коюп алып айтчу экен барпакынчы. Бир жагына топсун коюп, бир жагына өзүм айтчу экен. Бул демек айтышка өзүн даярдайт да. Анан азыркылар болсо мынтип бир-эки убакыттагы келет чыгып туруп көп балдар бир-эки шасынып калат да чыкканда. Илана же болсо мен бул чыкпайт экен деп кетип калгандар дагы бар. Анан болсо даяр эмес, комузун эметпей эле келип алгандар дагы бар да. Бардыгы нерсе даяр болуп, эми баардыгы сразу түшө албайт асманданчы. Келгени деле жакшы ошентип аракетин кыла берсе, Кудай деле берет экен да. Аракет кылганга берекет болчу. Сон Мамбет Токтобойдей жыргап муюп уктум. Аябай кызыктуу окуяларың бар экен. Сени дагы ичиңен тааныганым абдан сүйүнүп атам. Кудай буюрса дагы эфирибизди, төрүбүздү көрүп алдың.
Келип тур, жакшы жаңылыктарың менен бөлүшүп тур. Чоң рахмат. Эмдигиде комузуңду ала келип анан аябай шатырата жыргайлы. Чоң рахмат. Мына ушундай достор, бүгүн Мамбет Токтоо менен аябай сонун маектештик. Буюрса алдыда дагы сонун айтыштарда биз талантына күбө болобуз деп ойлойбуз. Өткөнкү айтыштардан жакшы көргөн, мага жаккан жаштарды учугубуз кура эмес экен деп анан атайын элдер менен дагы тааныштырайын, төкмөлүктү жайылталы, элге сиңирели деп чакырып атабыз. Максатыбызга жеттик деп ойлойм. Кызыгып эми YouTube'да Мамбет Токтоонун айтышкандарын угап чыгарсыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.